бир калыптуу мейкиндиктердин абсолют операциясы менен толуктоо операцияларынын орун алмаштыруу мыйзамы. Академик Алтай Бөрүбаевдин дал ушундай аталыштагы эмгегинде камтылган формула ага эл аралык сыйлык алып келди. Илимпоздун ичине Кытайда, Италияда жана Чехияда экспертиза жүргүзүлүп, бул жаңы ачылыш деген корутунду чыгарылган. Нобель сыйлыгынын лауреаты Петр Капица атындагы күмүш медали ыйгарылып отурат. Бул сыйлык Кыргызстандын тарыхында эле эмес, Борбордук Азиядагы математика боюнча биринчи ачылыш. Ачылыштын диплому бул официалдуу расмий түрдө эл аралык илимий ачылыштарды кароо боюнча академия бар. Ошонун экспертизасынан өтүп, аяктан таанылып келген. 3 өлкөгө экспертизага жибериптир. Италияга, Чехияга, анан Кытай Эл Республикасына. Бул ошо абсолюттардын Самуэлдин кеңейтүүсүнүн, Хьюттун кеңейтүүсүнүн орун алмаштырууга боло турган жөнүндө закон. Ошондой закон ачылган. Ал закон мына былтыр чыккан менин англис тилиндеги китебимде берилген. Бул жакында эле болгон, бу жерде жазылып турат. Ошол китепте жаңылык чагылдырган деп приоритети кайсы жерде экенин көргөзгөн. Менин оюмда деле жок болчу. Бул жөнөтүү жөнүндө. Буга менин чет өлкөлүк коллегаларым, бул англис тилинде чыккандан кийин бардыгына мен жөнөттүм, ар кайсы өлкөлөргө. Анан ошол жактан кабар келди. Мына 4-чү глава, мынчанчы параграфында мына формулаларыңыз бул дүйнөлүк деңгээлдеги ачылыш. Ошону официалдуу түрдө таанытпайсызбы? Документтер жөнөтпөйсүз. Анан биздин окумуштуулар кеңеши, менин кесиптештерим карашып, атып анан жөнөттү. Анан мен Москва мамлекетинин ардактуу профессорун Москвага жөнөтпөйт, алар сөзсүз эле положительный берет да. Ошон үчүн жанагы бөлөк Италия, Чехия, Кытайга жөнөтүп, анан алар дагы туура дегенден кийин анан ушул берип атат. Москвадан берилет. Бул өзү эки жерде борбору бар. Бирөө Москвада, мурдагы эсенги өлкөлөр үчүн. Экинчиси Италиянын Триест деген шаарында. Бул эл аралык ошо ачылыштарды таануу боюнча академия. Ушул формула жаңы ачылыш эмне алып келет эмнеси менен? Бул өзү эми фундаменталдык формула. Бул барып түздөн барып эле тиги айыл чарбасына биягана колдонулбайт. Жана Эйнштейндин, Ньютондун формулалары ушул кезге чейин фундаменталдык немеде колдонулуп, анан кийин физикалык жаңы ядролук, термоядролук энергияларды ачып атпайбы? Ошол сыяктуу бул ушу физикага колдонушу мүмкүн. Топология деген бул өзү мейкиндиктер жөнүндө, пределдер жөнүндөгү илим. Геометрия, топология боюнча илим изилдөө биздин дүйнөлүк илим изилдөө биздин Кыргызстанга өттү. Ошонун борбору деп биз менен эсептешет. Дүйнөлүк атактуу математика журналдарынын бардыгында мен редакциялык кеңеште мүчөмүн. Биздин математиктердин эмгектерин мен сунуш кылам, чыгып атат. Дүйнөлүк математика илимин кыргыз математиктери мен башында туруп салым кошуп айтып атабыз. Илимди иштегениме 50 жыл болду. 72-жылдан баштап. 72-жылдан. Ортосунда 2 университетти жетектеп көбөйттүм. Бул Арабаев атындагы университет. Кыз келиндер институтунун атын өчүрдүм, бийиктеттим. Андан кийин мени улуттук университетке алып ректор кылышты. Анан 2 жолу депутаттыкка шайландым. Экинчисинде депутаттар төрөгө калып шайлап, ошол иштедим. Андан кийин дагы мамлекеттик иште жогорку аттестациялык комиссия деген бар. Ошол жерде иштедим. Санариптештерди биринчи баштаган кишилердин бири мен 12-жылы мен антиплагиат деген программаны киргизип, жана кандидаттык, докторлук диссертацияларды компьютер менен текшерип. Киши текшерсе эле бузулат, ал эч кимге
көңүлүн карап туура экен деп коет. Көчүрүп алгандарын көрмөксөм болуп коет. Машина деген так азыр иштеп атат. Андан кийинкилер уланып атат. Канча көп аныктала баштады. Абдан көп 25% биринчи эле жылы кулаган. Ошо элестетсең 4төн бири бул абдан чоң цифра. 1-2ден да кулайт. Бирок мен ошол төрага болуп жүргөндө, ректор болуп жүргөндө дагы илимий кызмат 1 мүнөт токтоткон жокмун. Себеби математиканын принциби жаратылышы ушундай. Эгер математиканы bir күн калтырсаң, ал сени 1 ай калтырат. Карабай коет. Кызганчак математика өзү. Эгер сен 1 ай карабай койсоң, ал сени түбөлүккө карабай коет. Ошон үчүн муну күндө окуп, күндө иштеп жүрүш керек. Мен төрөгө болгондо да келип, иштеп, менин окуучуларым кандидаттык докторлук диссертациядан жактап атты. Мен эч тагдырыма таарынбайм. Бул жогору жактын Кудайдын буйругу деп ойлойм. Значит, мени туура жолго бурган. Ошо математик болгонума абдан сыймыктанам. Себеби бул илим ушундай, сени эч бир саясаты жок. Таза, анан кийин 2 жерде 2-дан 4 болорун так далилденген, анан жазаган иштериңди сразу эл аралык деңгээлде тааныйт, эгер жакшы жасасаң. Бул белгилүү илимпоздун эл аралык деңгээлдеги ийгиликтеринин алгачкысы эмес. Буга чейин жылдыздардын бирине окумуштуунун атынан Алтай ысымы ыйгарылган. Британиядагы айтылуу Оксфорд университети түзгөн алдыңкы окумуштуулардын реестринде Алтай Бөрүбаевдин да аты жазылган. Учурда Улуттук илимдер академиясынын математика институтун жетектеп жатат. Алтай Асылканович Бөрүбаев негизинен биздин азыркы күндө Кыргызстанда эл аралык деңгээлдеги чоң геометрия жана топология багытындагы чоң мектепти түптөгөн илимпоз болуп эсептелинет. Агай тарабынан абдан чоң илимий жетишкендиктер жаралып жатат. Биздин Казакстан жана Өзбекстан мамлекеттеринен бирден илимдин докторун даярдап берди. Бул дагы өтө чоң жетишкендик. Андан сырткары 14 мамлекеттен турган түрк дүйнөсүнүн математиктеринин коомун негиз түптөгөн, анын президенти болгон, азыркы күндө ардактуу президенти. Жетекчи катары абдан уникалдуу, ар бир адамдын өзүнүн жөндөмүнө жараша тапшырма берет. Бул деген иштин өндүрүмдүүлүгүн өтө жогорулатат. Бардыгына өзүнүн талаптарына ылайык иш алып барат. Ал 50 жылдан бери билим берүү жана илим тармагында иш алып барып келатат. 2 жогорку окуу жайында ректор, аттестациялык комиссиянын жетекчиси кызматтарын аркалаган. Жогорку кеңештин депутаттыгына 2 рет шайланып, эл өкүлдөр палатасынын төрагасы болгон. Илимди да кошо алып жүргөн. Жалгыз биринчи топология кызыгып, анан биринчи топологиядан кандидат болду. Биринчи доктор болду биздин Кыргыз Республикасында. Андан кийин өсүп отуруп, азыр ушунча өстүрдү, илимий мектеп түздү. Илимий мектепте 2 илимий мектеп бар математикада. Бизде дифференциал жана интеграл теңдемелер, анан бул топология, геометрия. Ошо илимий мектебинде азыр ондой доктор бар. Алтай Асылканович жакта. Биздин академияга келгенде аябай сүйүндүк, себеби жанагы конгресс деген бар. Түрк элдүү тилдердин математикалык конгресс деген түзүлгөн. Түркияда өткөн биринчи жолу. Анан 2 жолу Түркияда өттү, анан Казакстанда өттү. Анан жыла баштады, кайсы башка түрк элдерге өткөрөбүз дешипчи. Анан биз кантип өткөрөбүз деп мен кайгырып жүргөм. Анан Алтай Асылканович бизге келип калып, кийин ушунда жол таап, бизде өткөрүлүп 1914-жылы абдан жакшы өттү. Абдан уюштургуч. Жана айтып атпам, Түрк конгрессинин азыр 7-чи конгресси октябрдын 20-сы, 22-си Ташкентте болгон. Өзбектер биринчи алып атат. Биз да эч агар өткөргөнбүз ондор. Уюштургучу ушул. Ошондо биздин Алтай Асылканович бар турбайбы деп өзүмчө эметкем да, сүйүнгөм. Алтай Бөрүбаев 2 уул 1 кыздын атасы. Анын балдары да илимди тандап, алыскы өлкөлөрдө ийгиликтүү иштеп жатышат.